биздин подкастка катышкан коногубуз ортопедия жана травматология тармагынан болот. Эмне үчүн? Анткени менин өзүмдүн кесибим ортопед жана травматолог. Ошондуктан бул тема мага жакын, бул тема биздин каналда уже айтылып келген, ошондуктан бул теманы биринчи көтөрөйүн деп чечтим. Азыркы учурда эң көп талкууланып аткан, эң көп суроолор жаралып аткан бул артроз оорусу. Артроз илдети деги эле көптөн бери эле көп адамдарды козгоп келет. Тургузбай отургузуп, жаткызып салат. Ошондуктан ал артрозду биринчиден билип, аны таанып, анан ошого каршы биз ар кандай ыкмаларыбызды колдонгонубуз эң сонун. Ошондуктан биринчи артрозду баштайлы деп чечтик. Бүгүнкү биздин коногубуз Шыралиев Таалайбек Үсүнөлиевич. Саламатсыңарбы? Саламатсыздарбы? Таалайбек Үсүнөлиевич көп жылдан бери артроздор менен күрөшүп келет. Болгондо дагы артроздордун акыркы деңгээлдери менен күрөшүп келет. Бүгүнкү биздин айтыла турган тема бир гана артроз эмес, ошон менен биргеликте артроздун акыркы даражалары жана ошолорду кантип дарылоо ыкмаларын айта кетебиз. Анан дарылоо ыкмаларынын бири бул эндопротезирование же эндопротездөө деп коебуз. Башкача айтканда муунду алмаштыруу. Көп адамдар коркушат операция деген сөздөн. Анан ошол операция тууралуу жана артроз тууралуу болгон маалыматтарды бүгүн бөлүшүп кетебиз. Эгерде көрүп аткан учурда же көрүп бүткөндөн кийин сиз ичиңизде болгон суроо айтылбай калса, суралбай калса, анда сиз тартынбай эле ушул видеонун аягына комментарийге өзүңүздүн сурооңузду жөнөтсөңүз болот. Таалайбек Үсүнөлиевич өзүнүн оюн жана жообун айтып кетет. Албетте макулбуз. Суроолорго биздин калкыбызга, биздин өлкөбүздөгү жарандарыбызга дайыма жардам берүүгө аракет кылып келебиз. Бүгүнкү күндө жумушубуз дагы ошого байланыштуу. Көйгөйлөрүн чечип, жардам берүүгө салым кошуп келебиз. Чоң рахмат. Биринчиден артрозду баштай электе өзүңүз тууралуу айтып кетсеңиз. Сиз ортопедия, травматологияны кайсыл жерден окудуңуз? Медицинаны деги эле кайсыл жерден окудуңуз? Кайсыл жерден билим алдыңыз? Устаздарыңыз ким? Бул жерде мектепти Кыргызстандын эле айылынан бүткөм. Бишкектен алыс эмес, биздин Сокулук районуна караштуу Жаңы Жер деген айылынан өзүм ошол жакта чоңойгом. Ошол жерден мектепти бүтүп, биздин мед академия Иса Кунович атындагы академиябызга 2010 жылы тапшырып, ийгиликтүү аяктап 2016 жылы. Андан соң биздин ошол учурдагы Бишкектүү илимдөө центринин азыркы элдин көбү билиши бул 4-чү горбольница деп билген аталышы. Ошол учурда институт болчу. Бишкекке караштуу. Ошол институтта клинический ординатура деп специализация ушу травматолог, ортопед деген кесипти ээ болууга ошол жерде 2 жыл өтүп, ошол өтүп аткан учурда травматология бөлүмүндө жүрдүк. Ар кандай бөлүмдөргө ротация деп коет го, айланып, ар бир бөлүм менен таанышып, кездешип, кантип ошолорду аралаш керек, эмне бизге жакын дегенде ошол жактан тандап, андан соң иштеп кетсе болот деп, ушундай нерсе менен кылынган нерсе. Бул өзү учебная программа деп коет го. Ошого мен ортопедия бөлүмүнө келип, муун алмаштыргандарды көрүп, аябай көп жылдан бери кыйналып жүргөндөрдүн көрүп, ушундай жакшы операция экен. Бул операциядан кийин көп ошо бейтаптар эртеси күнү эле операциядан кийин ойгонушуп эле баскандары, бизде оорубай калды деп көргөндөрүн, сүйүнүчтөрүн көрүп, мен да ошентип жардам бергим келди. Анан дагы биздин өлкөбүздө бул көп развитиясы жок болчу ал учурда. Бул мындай алганда бул баягы ортопедиянын тяжелый отрасль деп коет да, потому что баягы биздин көбүнчө эле жасаганда бул операцияны карыган чоң возрасттагы апаларыбызга, аталарыбызга жасайбыз. Алардын
баягы орус тилинде айтып келгенде букет болезни деп коет. Көп баягы жүрөк оорусу болот, ички органдардын башка оорулары кошул ташыл көп болгон үчүн бул операция ошого оордук алып келет деген. Ошон үчүн аз адам бул кесиптикке барат деп барышат да. Жеңилирээк тандааганга аракет кылышат. Бирок мага ушул бейтаптардын ушул жеңилдөөсүн көрүп, ошондой кылып мен да жардам бергим келген үчүн бул жака барып, ушул жака ушуну көбүрөөк үйрөнөйүн деп, ординатурамды бүткөндөн кийин кайсы жака барсам, кайсы жака дагы көбүрөөк окусам, кайсы жерден жакшыраак алам деп тандоо Турция шаары, Турция өлкөсү, Россия өлкөсү бизге ближний зарубеж деп кайсы жерге биздин возможностубуз бар өткөнгө деп издеп келгенде Кыргызстанда баары эле билсе керек, көп эле Новосибирск шаарында именно Цивян атындагы борбор институту бул аябай передовой деп угуп келет элек. Башка өлкө жакка карасак, башка өлкөлөрдө дүйнөлүк эмеге караганда дагы бул чоң деңгээлде турган институт болгон үчүн ошол жака тапшырайын деп, анан бизге жакыныраак деп эсептелген үчүн ошол институтка тапшыргам. Аспирантурага бул ушу эндопротезированиянын баягы осложнениялары боюнча диссертация жазып, ушуга как раз изилдөөлөрдү окуп, үйрөнүү деп ошол шаарына барып, Новосибирск шаарына 2018 жылы тапшырып, ал жака 2021 жылы бүткөм. Бүтүп, ал жерде бир аз иштеп, анан Кыргызстанга келип, өзүбүздүн элибизге, өзүбүздүн калкыбызга, элибизге жардам берип, ушу иштеп келебиз бүгүнкү күнгө чейин. Түшүнүктүү. 21 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин ушул борбордо иштейсиз. Пациенттерди ушул илдет менен кабыл алып, ушундай операциялар жасайсыз, Ооба. Дароо эле биздин темабызга өтөлү. Артроз. Негизи артроз деген термин көптөрдүн калкыбызда калыптанган. Уже артроз деген эмне көп адамдар билет, бирок анысына карабай дагы бир сыйра айтып кетели. Артроз деген эмне? Артроз деген бул жалпак тил менен элибизге түшүнүктүү болгондо, бул биздин муундагы кемирчектин азаюусу. Азаюусу дегенде бул ошого жараша стадиясы коюлат. Мынчанчы стадия, 1-2, 3, 4-гө чейин деп барышат, угуп келишет. Менде уже 3 стадия болуп калыптыр, менде 4 стадия болуп калыптыр деген бул кемирчектин канчалыкка калдыгы калган деген муундагы бул санашуу. Көбүнчө алганда баягы мага караштуу болуп келгенде, баягы сиз айтып кеткендей эле 3-4 стадияда келишет, муун жабыркап түгөнүп калганда деп. Мен хирург болгонума байланыштуу, мен ортопед болуп ушул муундарды алмаштырып келгенге байланыштуу көбүнчө кайрылганы бул башка менин кесиптештерим менен, башка элден деле угуп келгендери бул мага операция жолуна уже келип калганда келишет. Андан соң башкы башталып аткан учурунда деле биз сунуштарды берип, дарылап кошо келебиз, бирок көбүнчө кайрылганы баягы операция жолу менен дарылоосуна кайрылышат. Бирок бул артроздун кайрылгандары бизге кээ бир учурларда эртерээк кайрылып, баягы тааныш билишинен угуп, ушул нерседен 3-4 стадияга жетип калбайлы деп ар кандай кеңештерди укканы келишет. Алар дагы убакыт сааты менен туура кайрылып аткандарына, жакшы болуп аткандарына айтып келсек болот. Ошо акыркы даражага чейин үйдө күтүп отурушат, кайрылышпайт. Ошол эмне үчүн, эмне себептен биздин өлкөдө, биздин мамлекетте кайрылышпайт? Кантип ойлойсуз? Же болбосо биздин салттар менен же маданият менен байланыштуубу, же эмне менен бул байлайсыздар өзүңөр? Бул илгертен келген, бизде элибиз күчтүү, эрки күчтүү, көп нерсени сезбеген, баягы биздики кочевой народ болгон да, көп нерсени эчтекеге кайрылып карай бербеген, биздики элибиз ушу воинственный народ деп коет го. Илгертен бери көп нерсеге мынтип
көңүл бура бербеген майда чүйдө депчи мындай айтканда көңүл бура бербеген калкпызбыз да. Ошого байланыштуу биздин баягы высокогорьеде жашайбыз, алыста жашайбыз, тоодо жашагандар болот, өйдө ылдый иштер көп. Ошого байланыштуу көп эле чыдап аз маз өтүп кетет, мынтип кетет деп калышат. Азыркы болгон нерсе бул биздин 21-кылымга келип, биздин дагы өлкөбүз ушул дүйнөлүк өлкөлөрдүн баягы өнүгүүлөрдүн катарына кошулуп келатканда, мен баягы өмүр в целом эле экономиканы айткан жокмун, бирок биздин ушул медицина тармакта ушул ортопедия жагын айтып аткан кездемде өнүгүп ушул катарга кошулуп келатканда ушул нерсени көрсөк болот. Бизде тилекке каршы биздин ушул азиатская раса, национальность ушуларда бул могун местность эле эмес, именно биздин национальностьбуз дагы баягы туу баса чыгып, баягы муундары чыгып келип, ушундайлар дагы көбүрөөк кездешет да. Бул именно азиатский национальностьта да. То есть бизде эле эмес, баягы казактарда деле, Монголияда деле ушундай могул северный могул республика Тыва, Алтайдын аркы берки ошол өлкөдөгү кездештергендерге дагы ушул баягы дисплазия деп диагнозу көп коюлат. Туу басасыз депчи. Бул жөнүндө дагы айтып кетебиз алдында. Бирок ушундайлар көп кездешкен үчүн бизде ушу муун алмаштыруулар тилекке каршы абдан көп. Ошого бүгүнкү күндө иштеп аректенип келебиз. Эгерде биз статистикага кайрылсак, мисалы үчүн ушу Азия аймагында же шаарынын Азия аймагында жана башка аймактар менен салыштырганда канча эсе көбүрөөк биздин аймакта эндопротезирование операциялары? Тилекке каршы менде андай статистика жок, бирок дүйнөлүк статистика боюнча баягы бул Азияда эле эмес, эми дүйнөлүктө муун алмаштыруу көбөйүп баратканы бул айтылып эле келатат. Дүйнөлүк всемирный здравоохранениеде статистика чыгып келет, ар бир 5 жылда айтып келет, ушундай көбөйүп баратат. Бир муунду эле айтканда тизе муунун же жамбаш муунду алмаштыргандын бир эле муундун количествосу бир жылдын ичинде 1,5 миллиондон бул официальный регистрдан көбүрөөк деген да. Бул алар болсо баягы примерно расчет кылганда андан дагы көбүрөөк кылынып келет. Канчасы регистрга кирбейт, илинбейт деген да. Ошондо илинбей көп кылынып келгенде бул операцияга өтө көп жасалышат. Ар кандай кошул ташыл азыркы 21-кылымдын ооруларына байланыштуу, ар кандай себепке келгенде муунун жабыркаганына байланыштуу муунду алмаштырып келишет. Тилекке каршы эми азырынча акыркы стадияларында муунду алмаштыргандан башка жол жок болуп калганга байланыштуу ушундай болуп келет да. Бизде ошо статистикабыз баягы жана айтып келгенде дисплазиялар боюнча бар. Ошол наркы европейдин расаларга караганда көбүрөөк депчи. Анан биздин көбүнчө ошо Кытайларда дагы ушул именно азиатский монгол эмелерде национальностьта монголоидный расада муундарды кичине кичирээк болуп келет. Сөөктөрү кичине кичирээк болуп келет. Анан атайын эндопротездер да кичине бөлүнөт. Азиатский деп. Ушундай деп бөлүшөт да. Булар азиатскийге деп кичирээк размерлер кетет. То есть бизде размерлер тандаганда дагы эң кичинекейин эң чоңуна чейин алганда деле баягы ходовой размерлер деп коет. Бул өлкөгө бул ходовой размерлер байланыштуу деп коет. Европада бул размерлер көбүрөөк кетет деп коет. Ушундай да. Статистиканы алсак ушинтип өзү баягы производительдер эндопротезди чыгарган фирмалар дагы булар ушинтип ошого жараша канчалыкка керектүү дегенге жараша чыгарышат. Бизде там 2, 3, 4 размерге чейин көбүрөөк колдонушат. Европада, Россияда эле ошол эмелерде алсак, европейский частьын алсак, ошол эле жакта ушу 5, 6, 7 размерлер деп ушинтип көбүрөөк колдонуп келишет да. Бул эми ар бир фирманын ар бир дизайн эндопротездин размерлери ар кандай кетет, бирок общий эмеге алганда ушундай статистиканы да беришет өзү производителдер. Демек сырткы келбетинен, өзүнүн көлөмүнө жараша болот, ар бир. Албетте. Эми ошо артроздун айтып кеттик. Ошо артроздун кайсы муунунда көп болот артроз, кайсы муундарда көп кездешет?
Бул биздин баягы природабызга байланыштуу баягы земное притяжение деп коет го биздин бул биздин ушу планетабыздын физикага байланыштуу именно бул буттардыкы көбүнчө кездешет, анан буттардыкы көпкө чейин чыдашпайт, эртерээк кайрылышат дегенде да. Ошон үчүн биринчи чоң муундар жабыркайт. Бул жамбаш муун менен тизе муун. Эң көп жабыркаганы ушул эки муун көп жабыркайт. Андан башка дагы кызыл ашык, голеностопный сустав деп коюшат, ошол муунда жабыркайт. Бирок эң көп алмаштырганы дүйнөлүк статистика боюнча алганда дагы бул жамбаш муун менен тизе муун алмаштырып коюшат. Демек биздин салмагыбызга байланыштуу экен, салмак менен тезени көп басабыз, жамбашты көп басабыз, кызыл ашыкты көп басабыз. Ошондуктан аякта кемирчектер бат жешилип, анан кийин бат кайрыла баштайт. Бул башка муундарда артроз жок деген сөз эмес, артроз аякта деле бар болушу мүмкүн, бирок аякка турбагандыктан, аларды катуу мындай жабыркабагандыктан алар кечирээк пайда болот дагы. Анан кийин алар менен артроз ачкандак муун менен артроз азыраак кайрылышат, азыраак кездешет. Эң туура айтканыңыз. Эми бейтап жаңы эле билип баштады деп коелу. Мейли жеткизбесин акыркы деңгээлге чейин. Жаңы эле 35-ке чыкты, 40-ка чыкты. Эми жаңы тизем ооруп баштады. Ошондо эмне кадамдарды жасаш керек? Эң биринчиден бул ортопед врачка кайрылып, баягы эмне үчүн ооруп атканын аныкташ керек. Туура диагноз коюп, эмне үчүн ооруп атканын, балким бул артроз үчүн ооруп аткан эместир. Балким бул кемирчектин эле жабыркаганы эмес, башка биздин өзүбүздүн связкаларыбыз, башка биздин башка причиналар болгон үчүн оорушу мүмкүн дегенди да. Көбүнчө мындай бүгүнкү күндө алып келгенде бизде баягы диагностика, рентген, МРТ тартып, УЗИ тарткан учурларында көбүнчө диагнозда биринчи стадия артроз деп жазып коюшат. Бирок баягы башкы стадияда, биринчи, экинчи стадия деп алып келгенде бул муун оорубайт. Өзү именно ушу кемирчектин азаюу үчүн оорубайт да. Бул естественный процесс деп коет. Бул деген биз жашап келатабыз да, төрөлгөндө бизге определенный слой деп коет, кемирчек берилет. Ушул кемирчек бул убакыт менен биздин жашыбыз менен кошо аз аздан түгөнүп келет. Анан биринчи стадия артроз деген бул ушул жашка келгенде бул норма катары эсептелет. Анан ошон үчүн бул нерсеге келгенде биринчи, экинчи стадияга келгенде коркунуч башталып, мен чуркабаш керекмин, мен эчтеке кылбаш керекмин, сактаныш керекмин деген нерсе бул бир аз адашуу нерсе. Бул ага карабай эле бул эмне деп сактаныш керек, эмне кылып муундарды жакшы кылып жүрүш керек дегенде мен көп өзүмдүн бейтаптарыма, жакындарыма айтып келем. Мен ошо карыларды көп дарылаган үчүн ар бир адам карылыкты өзү тандайт, кандай болуш керек. Бул жаш кесегинен жанагы ошо 30, 35, 40, 50 жашка чейин деле бул дайыма көнүгүүлөрдү жакшы жасап, өзүнүн салмагын туура көп кылбай нормада алып жүрсө, дайыма баягы көнүгүүлөр жасап, гимнастикалар жасап жүрсө, могу карыга келгенде дагы бул муун оорулары эле эмес, башка калган организмге деле бул абдан керектүү жакшы иштеп келет да. Жүрөгүнө дагы ошо байланыштуу, бизде көп жүрөк оорулар болот. Көбүрөөк басып, жакшы басып, салмагы чоң эмес болуп, баягы эле көнүгүүлөр жасап, подвижный образ жизни көбүрөөк алынса, бул бир эле гана муундардан эмес, полный организмди жакшы кармап жүргөндүн бир эмелери, сырлары. Түшүнүктүү. Азыр сиз айтып кетсеңиз, мен дагы өзүмдүн пациенттеримди эстеп кеттим. Мен тиземе артроз коюптур, биринчи деңгээлге, эми мен өзүм сактанып жатайын, эс алайын депчи. Бул дагы бир рекомендация берсең, сен артрозуң башталып келатат. Ооруганы артроз үчүн эмес, бул тарамыштар, булчуңдар, ошо сыртта тегеректеп турган жумшак ткандар үчүн деп түшүндүрүп айтып берсең, анан кийин ал уже жакшы болуп, түшүнүктүү деп анан кетет да. Ошондуктан өз алдынча дарылабай, сөзсүз түрдө дарыгерге барып, ошол маалыматты алып, ошол маалыматты сиңирип алыш керек экен. Толук сиз менен баягы
полностью согласен деп коюшат го. Ошондоймун. Эмне үчүн кайрылып бул бир кичинекей нерселер болсо дарыгерге кайрыла бериш керек дегенде эмес. Бул көбүнчөсү биздин баягы айтып кеткендей эле биздин өлкөбүздө биздин кыргызыбыз, биздин кыргыз элибиз бул воинственный народ деп көбүнчөсү гордый народ. Анан алып келгенде бир кичинекей нерсе үчүн биз доктурга барабызбы, биз кичинекей нерсе үчүн мынтип тизелеп калабызбы деген нерседе. Ошондой нерседе бул эркектерде эле эмес, бул аял кишилерде дагы көп да. Анан ошон үчүн бул нерсеге эч кандай уяты жок, эч кандай эмеси жок. Бул толук маалымат алып коюп, кеңештерди алып, ошол нерсени, ошол болгон информацияны туура колдонуу үчүн биз сунуштап келебиз биздин көрөрмандарга. Ошон үчүн кайрылгандан уялбаш керек. Бир нерсе суроо пайда болсо, ошондой эле жана кайталап кеткендей, сиздин жакшы каналыңыз бар экен, ошол каналга комментарийге жазып же сизге сообщение аркылуу жазышып суроолоруна жооп алса болот деп айтып кетмекпиз. Так, мына эми пациент келди, маалымат алды, өзү мындай бош болуп калды. Мейли келдим, биринчи эле деңгээл экен артроз, мен дарыланайын деп айтат да. Бирок пациент бейтап дарыгерге келгенде, ал мындай эле көз менен эле карап коебу, же кол менен мындай кармап көрөбү, же кантип ошо диагноз биринчи деңгээл, экинчи деңгээл, бешинчи деңгээл деп айтат. Эмнеге көрүш керек? Кандай изилдөөлөрдү жасаш керек бейтапка? Бул жерден ар бир келген бейтаптын көйгөйү, ар биринин причинасы ар кандай болушу мүмкүн. Ошон үчүн биринчи өз алдынча баягы рентген же жанагы УЗИ же компьютерный томография же магнитно резонанстный томографияда өтүштүн кереги жок. Биринчиден бул кайрылып биринчи ошол ортопед врачка көрүнүп, анан эмнеге ушул оорусу эмнеге пайда болгонуна жакын болуп аткан учур болсо, ушул нерсеге эмне изилдөө жардам берип, ушул диагнозду туура коюуга жардам берген болсо, бул врач өзү назначить этип, өзү жиберип, ошол нерсеге кайра келип, ошол диагнозду толуктоо маалымат алып, анан койгонго бул жардам берүү үчүн ушул изилдөөлөрдүн баары жасалган. Өз алдынча баягы бизде айтып коет го, гипердиагностика деп, баардыгын өтө бериш кереги жок. Бул нерседе дагы жанагындай облучение деген бар, рентген, компьютерный томографияларда именно рентгеновский лучи деп коет. Ошолор бар болгон үчүн лишний раз баягы организмде өзүбүздүкүн лучевая нагрузка деп коет. Лучевой нагрузканы көтөрүштүн кереги жок. Бул нерсе ар бир нерсе баягы өзүнүн убакыт сааты менен керектүү учурунда кылына турган нерсе. Ошон үчүн биздин калкыбызга, элибизге бул нерсени өтүп, сразу эле билип, анан мынтиш керек деген нерсе деле менин оюм бул туура эмес деп эсептейм. Бул кайрылып, анан керектүү нерсесин өткөнгө деп мен сунуш берип кетем. Демек, жөн эле келип консультациялаш керек. Кажети бар болсо, дарыгер өзү жазып берет. УЗИ керек болсо, УЗИ жазат. Рентген керек болсо, рентген жазат. Туурабы? Ооба. Ал дагы эң сонун сунуш. Бирок кээ бир пациенттер тескеринче айтат да. Мисалы үчүн МРТ жазып берсең же КТ жазып берсең, айтышат, жок, эмне үчүн мага КТ жазып берди, ал кымбат турбайбы, МРТ жазып берди, кымбат турбайбы деп. Эгерде ал жазып берсе, демек бир нерсени ал мындай күмөн кылып атат. Эгерде мисалы үчүн текшерүү учурда ал деген мисалы үчүн мениск үзүлүптүр, ошол болушу мүмкүн, сен да жаш экенсиң, мурдада травма болуптур, артроздун эмелери окшошпойт, эми МРТге жөнөтөлү деп жөнөтсө, анда МРТ тартыш керек. Туурабы? Сиз менен толук макулдугун айтам. Эмне дегенде бул жанагы врач бирдекеге күмөн этип, ушул диагнозун такташ үчүн, ден соолугун сакташ үчүн, муунун сакташ үчүн, сиз айткандай менисктин үзүлгөнү же жанагындай крестообразный связка, бул тизе муунду алсак да, булардын көп
көп учурунда МРТ бул баягы терең изилдөө болгон үчүн тилекке каршы кичине кымбатыраак. Ооба, бирок bizde медицинада biz өтүп келгенде, окуп келгенде бул доказательная медицина деп коет да, доказательная часть, анан насколько обоснованное назначение деп коет. Ошол нерсени да биз толук кармаганга аракет кылабыз дайыма. Баягы жана айтып кеткендей эле гипердиагностика кылбай, ар нерсени өткөздүрө бербей, анан керектүү нерсени гана өткөнгө деп. Өтүп бизге жетиштүү болсо, ошого биз толук чечимге келе алсак, ошол менен окончательный диагноз деп коет, толук диагнозун койгонго ошол нерсе жетиштүү болсо, анда ошол менен эле чектенип, жана рентген же УЗИ менен эле. Кээ бир учурунда тилекке каршы МРТ дагы керек болот, же компьютерный томография да керек болот. Анда уже тартып толук диагнозун коюп, анан дарылоого бул нерсе керек болуп келет. Түшүнүктүү. Пациент келди, изилдөөдөн өттү. Эми биринчи деңгээл деп коелу. Биринчи деңгээлде кандай дарыланат, экинчи деңгээлде кандай дарыланат, үчүнчү деңгээлде кандай дарыланат. Пока акыркы деңгээлге чейин өтпөй туралы, ага чейин анда биз өзүбүздүн эндопротезирование же болбосо эндопротездөө ыкмасын айта кетебиз да. Бирок ага чейин операцияга жете электе кандай кадамдарды жасаш керек? Бул биринчи же экинчи стадияда келгенде артрозду дарылаш деген кереги деле жок нерсе болуп эсептелинет. Жанагы көп учурда көп бейтаптар жана башында кайрылып келгенде баягы эле хондропротекторлорду же жанагындай коллаген ичип келем, же дагы бирдеке ичем, мен муунумду сактайм деген нерсе бул балким жакшы жагы бардыр, бирок дүйнөлүк изилдөө алып келгенде, фармацевтический ошол фирмалардан алып келгенде, компаниялардан бул доказательная медицинадан өткөн эмес деп эсептелинет. Бул эмне дегенде, бул изилдөө жасалган, булардыкы, булар аталышы дагы булар дары катары эмес, булар биологически активный добавки деп коет, БАДы деп коюшат. Кыскартылып айткандачы. Ошон үчүн бул нерсеге алып келгенде булардын жардамы доказан эмес дегени да, бул балким жакшы болот, ушу мүмкүн деген эле да. Ошон үчүн алардын деле иче беришине биз мындай каршы да эмеспиз, буларга сунуш да бере албайбыз. Эмне дегенде бул жардам берет экен, доказательный медицинадан бизде информация жок. Андан башка эмне кылыш керек? Бул ушул бейтаптар, ушул биздин элибиз ушул жаңы көрүп аткан болсо, болгон нерседе бул жанагы айтып кеткендей эле профилактикалык мераларды жасаса болот. Бул ошол эле көнүгүүлөрдү, ошол эле активный образ жизни, бизде көп офисный рабочийлерде же наоборот көп кара жумушта жасаган элибизде өтө чрезмерный нагрузка да бар элек да. Бизде баягы ушул нерседен бир баланс табуу. Ошол эле баягы эле прогулки, баскандыкы, правильная физкультура деп коет го, баягы слишком эле жанагындай чоң оор вестерди алып эле көтөрүп, өзүн изнашивать этип, аябай кыйнаганда эмес, бүт нерсеге баягы золотая середина деп койгондой эле ошентип салмагындагы эң баарына карап жүргөнү, анан убакыт сааты менен жанагындай тизем муунда баягы көп чабырпайт дейт го, ошол менистердин үзүлгөн моменттеринде туура кайрылып, убактысында жамбаш муунду алганда суставная губа деп коет, мениске окшогон эле, ошондой эле связка болот. Ошол связка дагы жамбаш муунун кармайт да. Ошондой үзүлгөн учурда баягы убакыт саатында туура дарыланса, бул муунун сактайт дейт. Бирок ошо туура дарыланганда бул кайра эле ошо ортопед врачка кайрылып, ушу туура диагноз коюп, туура сунуштарын дарыланса, бул муундарды сактап, ушул 3-4 стадияга алып келбейт деп ишенем. Демек, жанагы айтылып келген хондропротектор ичип атам, холодец кайнатып ичип атам, дагы мындай ар кандай чөптөрдү, немелерди ичип атам дегендердин мындай илимий тастыкталган эмес. Алардын жардамы мындай түзмө-түз артрозго таасир этет, артроздун кемирчегин азайтат, артроздун жабыркаган кемирчектерди өстүрөт, жашартат деген мындай изилдөө чыккан эмес туурабы?
ооба туура маалымат андай баягы доказательный медицинадан чыккан эмес, бирок менин жеке оюм бул ар бир биздин жеген тамагыбыз, биздин ошол баягы потребление болгон нерсебиз, баягы сиз айтып кетпедиңизби, холодец жеп, эт жеп деген нерселерди бизде бул түзмө түз биздин өзүбүздүн организмге бул влияние кылат. Холодецтин өзүнүн жакшы жагы бар. Биздин ошо элибизде шорпо кайнатып, сөөк менен кайнатып ичкенди жакшы көрүшөт го. Биздин бул деген салттын бири да, шорпо ичкенибиз. Бул жакшы болуп эсептелет деп эсептейм. Бул ошол эле артрозго деле дополнительный баягы бизге керектүү элементтер бар да, ошол эле баягы коллагендин керектүү дозасы бар. Баягы дарыда ичкенде эмес, именно биздин ошол тамактанууда. Ошол эле баягы көбүнчө холодец жасаганда баягы шыйрактарды кайнатып, ошол эле сухожилияларда коллаген бар, ошол эле сөөктөрдөн жакшы көп баягы керектүү элементтердин баардыгы ушул холодецке, шорпого көп чыгат да. Ошол ичкени мен жакшы деп эсептейм. Бирок жанагы дары тасмектерди именно ушул баягы рекламный, маркетинговый жолдор менен түртүп көбүрөөк ичсин, көбүрөөк эме кылсын деген нерседен мен каршымын. Эмне дегенде бул жаман жагы жок деп айтышат да, бирок жакшы жагы дагы жок деп эч ким баягы доказательство бербеген үчүн возможно жаман жагы да болуп калышы мүмкүн деген да. Бул жакшы жагын жардам бергенге доказанный болбогондон кийин мунун колдонуунун кажети жок деп эсептейм. Ошон үчүн туура тамактанып, разносторонний баягы биздин өзүбүздүн эле питаниябызды тууралап, анан ошол эле спортко, бир аз гимнастикаларга, активный образ жизниге алып келсек, ошол менен эле биздин өзүбүздүн организмибизди, өзүбүздүн алып жүргөнүбүздү жакшы кылат деп эсептейм. Ооба, туура айтып кеттиңиз. Жана эмне жесең, сен ошондойсуң дегендей, эгерде сиз зыяндуу тамак жесеңиз, өзүңүзгө мындай кыянаттык кылып, денеңизге кыянаттык кылып, жаман адаттарыңыз бар болсо, мисалы үчүн спирт ичимдиктери, тамеки, жана вайп дегендер чыкты. Ошонун баардыгы сиздин жегениңиз. Бир гана ооз менен эмес, көзүңүз менен алган информация, жаман информация алсаңыз, ошондой эле сиздин ден соолугуңузга таасир этет. Ошондой эле холодец. Бирок холодец жалаң эле муундарга эмес, ал толук эле денеңизге таасир этет. Чачыңызга, ички органдарга, кожаларга, бүт баарына таасир этет. Керектүү курамында жакшы, натуралдуу бизге керектүү коллаген жана башка минералдар жана элементтер бар. Туурабы? Эми тиги муундарга экинчи деңгээлге өтөлү. Экинчи деңгээл жана үчүнчү деңгээл болсо артроздун, аларга мындай профилактика катары эмес, мындай келип дарылай турган стационардын ичинде же болбосо амбулаторный болобу ыкмалар барбы? Бүгүнкү күндө алсак, баягы айтып кеткендей эле, баягы биринчи, экинчи стадияга баягы мындай дары дамектери кереги жок деп айтып келебиз. Ал учурларда жана спорт, жанагы айтып кеткен кеңештер эле. Үчүнчү, төртүнчү стадияга келгенде ошол учурда бул уже дары дамек керектүү учур болуп эсептелинет. Ошол учурларда үчүнчү, төртүнчү стадия болгондо оору башталат деген. Үчүнчү стадияда ооруп, кыйналып, көп бейтаптар мунун ооруп атат, биягым көбүрөөккө, бир жагым ооруп атканым үчүн экинчи жакка эле нагрузка берип жүрөм деген жаман жактары да бар да. Ошол учурларда биз көбүнчө баягы ошол моментте дагы дарыларды көп колдонот эмес, жанагы бизде алсак физио процедуралардыкын периодический баягы суставтардын ичинде, муундардын ичинде воспаление деп коет, ар кандай синовиттер болот. Ушундайлар болгондо булар дагы артроздун эртелишине, развитиясына, көп болушуна алып келет да. Баягы көп сезгенишүү эрте боло бергенге байланыштуу баягы синовит болуп, составы ушул биздин муундагы жидкосттин составы өзгөрүп, воспаление боло бергени үчүн муун эрте жабыркайт. Ошолор эрте боло бербесин деп, ушундай болгон байланыш учурда эң биринчи учурда эле биз баягы физио процедура илгертен келгенде эле биздеги ар бир поликлиникабызда, ар бир эмебизде бул нерсе оснащение бар. Баягы эле баягы старый добрый электрофорез деп коет го. Ошол электрофорестин бул жерде
жолдомосу көп. Жолдомосу көп дегенде бул ар кандай дары менен кошо колдонот дегенде да. Бул воспаленияларды снимать этет, жанагындай ар кандай дарыларды коштошуп коюп, андан башка жана сыныктарды жакшылап өстүргөнгө, жай өсүп аткан учурларда жанагындай жидкий кальций деп коет, аларды да колдонмо. То есть электрофорездин көп нерселери бар да. Bundan башка көп башка аппараттар дагы бар, жардам бере турганчы. Алардын жарымысынан деле көбү десек болот. Биздин ошол эле ар бир поликлиникабызда ошол СССР убактынан бери калган аппараттар көпкө чейин иштеп келгендер жакшы жардам беришет. Ооба, азыркы алганда биздин баягы особенно биздин өлкөбүздө бүт дүйнөдө эле баягы частная медицина деген дагы развитие болуп келатат. Развитиясы жаңы современный аппараттар келатат. Биздин ошо жеке клиникалардан башка ошо биздин государственный поликлиникалар пока что алып оснащение боло элек, бирок современный аппараттар менен азырынча жеке клиникалар деле бар. Ооба, бирок эми алар менен эле чектенип калбай, биз беркилерди да колдонуп келебиз, жаңы аппараттардын дагы канчалыкка чейин иштешин, эффектин көрүп келебиз. Ошого жараша биз сунуштарды берип дарылап келебиз. Кээ бир учурларында көп баягы частый воспаление деп коет, көп болгон учурларда дары дармектерди кошо кошобуз. Баягы нестероидный противовоспалительный деп коет. Бирок аларды короткий курс менен анан керектүү учурда гана колдонобуз. Калган учурда бул кайра эле баягы эле ошол бездери чоң болсо бул ордуна келтирип, арыктап же башка эмне дагы буга баягы сезгенүүгө эмне алып келип атат. Ошол эле баягы связкалардын жабыркагандары, үзүлгөнүбү, эмне учур ушул алып келип атат ушул учурга деп, ошол нерсесин алганга аракет кылабыз. Ошол нерсени алсак, биз муунду көбүрөөк адам ошол өзүнүн мууну менен басып жүргөнгө баягы бизде увеличивает срок службы сустава деп коет. Өзүнүн муунун көбүрөөк колдонуп жүргөнүнө жардам бергенге аракет кылабыз. Түшүнүктүү. Андан тышкары физиолеченияны айтып кеттик. Физиолечениядан тышкары гимнастиканы айтып кеттик. Көнүгүүлөрдү айттык. Тизенин ичине куюла турган суюктуктарды дагы азыр айтпасак болбойт. Негизи көп дагы азыр маркетинговый дагы иштер болуп атат. Майымды алып анан тиземе куюп берди, анан кийин плазмамды алып тиземе куюп берди, же гиалурон кычкылын алып тиземе куюп берди деп ошо инъекционный процедуралар тууралуу айтып кетсеңиз, алардын таасири кандай, керекпи, кереги жокпу? Бул бүгүнкү күнгө алсак, бул дагы бир маркетинговый ход деп айтылат. Дүйнөдө бул доказательный медицинада алганда дарылардын ушул именно баягы гиалуроновый кислота деп кычкылы деп айтып кеттиңиз го, ошолордун дарылардын чын айтканда доказательный медицина алганда 1-2 эле дары бар. 1-2 эле дары, булар доказательный базасы менен деп коет. Булар действительно жардам берет. Анан булардын баягы өзүнүн свойствосу бар. Кросслинкованный препарат деп коет да. Именно ушундай дарылардын доказательный жагы менен только ушу 2-3 эле дары бар. Ошолорду гана колдонсо болот деп эсептейм. Беркилердин деле составы баягы примерно алганда ошондой, баягы функциясы ошондой, бирок алардын баазысы да арзаныраак, анан көп учурунда жардам берет. Ал баягы частый воспаление болуп ошолор боло бергени үчүн ошолорду ордуна алып келип кайра ошол ооруну кетиргөнгө жардам беришет. Бирок жана сиз айтып кеткендей эле алардын колдонгону обязательно эмес болуп эсептелинет. Алар только баягы биздин бейтаптарга бир аз убактылуу жардам берип, жеңилдөө, ал эч кандай муунду жаңыдан өстүрбөйт, сактап калбайт. Бул нерсе убактылуу жеңилдөө алып, анан дальше баягы гимнастикасын жасап кетип, өзүнүн аракет эмеси менен жасап кеткен болсо, баягы эле кайра эле бизде баягы наш мир прост проще, чем кажется дейт го. Ошондой эле бул жерден ошол влияниялар көбүрөөк алып келет да. Ошол эле чоң вес кайра эле ошолго келип калабыз. Баягы эле көнүгүүлөргөчү. Жанагы дарылар булар болсо мен дагы кичине кээ бирде биздин бейтаптарга кичине тамаша
катары айтып келем, бул жалкоолордун баарысы депчи, кылбагандардын деп. Жана сиз айткандай эле баягы кандын плазмасын алып тромбоциттар менен PRP терапия деп койгонду, SVF терапия деп коет, баягы стволовые клетки деп коет. Ал дагы жакшы жактары бар деп доказанный нерселер бар. Бирок бул жерден бир кыстырма айтып кетмекмин. Плазманын өзүнүн куюп койгону бунун доказательный базасы жок. Бул жанагы PRP терапия дегенде бул ошол плазмага тромбоциттар кошулуп жасалганы, бунун положительный эффекттери бар деп тасталган. SVF терапияда стволовые клетки куюлганда булар да доказанный нерсе. Булар воспалениени снимать этип, ошол моментте клинический проявленияларды басканга, анан кемирчектин баягы жабыркаганын жайлаткан деген доказательный базасы бар болгон үчүн ушуларды анча мынча колдонуп келишет. Бирок эң баарынан бул ошол действительно SVF терапия кылынып атабы, бунун бүт нормативдери кармалып атабы деген суроо болот да. Бунун тилекке каршы ушу SVF терапиянын мунун көп жасалбаганы бул кымбатчылык деген. Кымбатчылык дегенде бунун баягы күнүмкү колдонгондору булар одноразовый болуп эсептелинет. То есть бир пациентке, бир бейтапка бир эле колдонулат. Бир эле колдонгондо ошол эле баягы атайын фильтрлер болот, атайын ушул расходниктер деп коет. Ошолорду колдонгондо ушул фирмалар, медициналык фармацевтический фирмалар булар сатканда бүгүнкү күндө алганда деле булар достаточно кымбат болуп келет да. Анан дүйнөлүк алсак деле бул алыс барбай, эми бизде Америка менен Европаны салыштырбай эле, алыс барбай эле ушул ближний зарубежди алсак, ушул эле Россия, Казакстан, ушул эмелерди алсак, ошол жерде деле ушул процедура орточо алганда $1000 өйдө деп эсептелинет. $1000 өйдө болгондон кийин бул расходниктин өзү эле бул жарым баасы. Андан башка бейтапка калган кеткен баягы шприцтери, ошол эле медперсоналдын баягы жумушу, андан башка куйган дары дармектери, ошолор менен кошулуп келгенде бул ошол баа чыккан. Анан бизде ошондой процедура деле бул жакта деле Кыргызстанда деле кылынып келет. Бирок ушул процедура ушу баасы кымбат болгон үчүн ар бир эле кыла бербейт. Бирок SVF терапиянын жакшы жагы бул ар бир 6 ай сайын, жарым жыл сайын куюу бериш кереги жоктугу, буну 3 жылда бир кылына турган деп айтылат. Анан бунун дагы өзүнүн стадиясында куюлат да. Чектөөсү бар дегенде толук ар бир нерсеге мындай айтканда по показаниям деп айтылат. По показаниям керектүү нерселерди гана колдонуп келүүгө деп айтабыз. Буну дагы кайра эле ошол эле биздин дарыгерлер, ортопедтер жасайт, ошолорго гана сунуш берет. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Демек, пациент биринчи келгенде аныктап, көрүп, таасир этип атабы, таасир этпейбиби көрөт экен. Эгерде убакыт өткөндөн кийин ал ыкма таасир этпесе, андан уже башка ыкмага өтөт экен. Бирок күчтүүрөөк ыкма аны колдонот. Эгерде ал жакшы таасир этсе, жүрө берет. Уже 4-чү стадияга жетет. 4-чү стадиядагы жанагы SVF терапия, андан кийин тизеги блокада болобу же дагы дарылар боло берет. Анын таасири тийбей атканда уже такыр эле бүт дарыларды колдонуп көрдүм, бүт нерсени кылып көрдүм, уже жардам бербей атат, ооруп атат. Доктор, эмне кылайын? Деңгээли уже аябай акыркы болуп калыптыр дегенде эндопротез жардамга келет экен. Ошо эндопротез бул акыркы эчтеке калбай калганда, мисалы үчүн кемирчектин өзү калбай, уже сөөгүккө жетип калганда гана жасалат. Эң туура айтып бергениңиз, бул жерде ушул биз баштаганда эле бизге бейтап кайрылганда биз эң жеңил нерсесинен баштайбыз. Ошол эле баягы эле физиопроцедурадан, анан баягы эле көнүгүү кеңештеринен баштайбыз. Эң жеңилинен ооруна барабыз. Ушул бизде баягы окутуп келгенде деле ошондой деп окутуп келишкен. От простого к сложному деп, баягы жеңилдерин биринчи жасап, жардам берсе ошол менен кармап туруп, ошолор жардам бербей баштаганда кийинки этапка өтүп, алардын жардамын бир убакытка чейин кармап, андан аркы этабына өтүп, анан сиз айтып келгендей эң башка жолу жок болуп, эч нерсе жардам бербей калган учурда, бүт ыкмалардын баарын колдонуп келген учурда болбой калганда гана операция жолун биз сунуштайбыз. Ал биздин баягы обстоятельства вынуждать эткен момент. Бирок биз өзүбүз хирург болсок дагы,
көп эл келгенде мындай кичине таң калыш менен айтышат мага келгенде. Сиз хирург болуп биз баягы элди көп баягы стереотип бар да, миф бар. Ооба. Анан хирург келгенде эле кесебиз деп айтат депчи. Анан сиз эмнедир операциядан кайра отговариваете дейт. Биз көп этаптарды операция кылбагыла деп аракет кылганга келебиз да, күндөчү аракет кылып. Бул биз баягы мындай пословица бар. Баягы лучшая операция та, которую не сделали деген нерсе бар да. Ошо операцияны кылбаган бул эң жакшы операция деп эсептелинет. Ошон үчүн биз болушунча ушул операцияны жасабаганга аракет кылабыз. Жасаганда дагы башка жолу жок действительно. Эч кандай эмеси жок. Анан ушул бейтаптарды кыйнап аткан учурунда ушул жашоосун жеңилдетели, ушул кичине ушул карылыкка келгенде ушул оорусуз бассын, кыйналбай бассын, кыйналбасын деген баягы жашоосунун качествосын жакшыртыш үчүн биз ошол операцияны жасап келебиз. Ошолорго жардам берүү гана максатта. Эми ошо операцияга өтөлү. Эндопротезирование же эндопротездөө бул эмне деген операция? Муун алмаштыруу бул биздин бүгүнкү 21-кылымда баягы высокотехнологичный операция деп коет. Баягы бул изилдөөлөрү чоң жасалган, көптөн бери жасалып келген бул операцияны ушундай деңгээлге жеткизгени бүгүнкү современный импланттар, суставдын, муундун баягы дизайны деп коет, формасы кандай болсо ошондойго чейин туура ар бир адамдыкындай кылып ар түрдүү кылып жасап келишкен да. Ошого байланыштуу бул адамдар мындай операциядан кийин эрте жеңил өзүнүн кабылына келет деген эмесинен жасалган да. Көп изилдөөлөр булардыкы эмне кылганда, кандай ушул операцияны жасаганда ушу бейтаптарыбыз эртерээк басып кетет, эртерээк көпкө чейин жатып калбайт деп ушундай операциядан кийин эрте өзүнүн кабылына келсин деген максатта көп изилдөөлөр жасалган. Анан бул изилдөөлөрдү бүгүнкү күндө алып келгенде биздин өлкөбүзгө бир аз эндопротезирование ушул именно муун алмаштыруу операциясын бизде бул эле тармак эмес, көп тармакта, бирок кичине биздин баягы эле биздин Европа, Америка же алардыкы лидирующий позиция болгон үчүн алардан кичине бир аз артырактабызбыз, бирок биздикке дагы убакыт келип, бизде дагы азыр активный развитие болуп келатат. Активный развитие дегенде ошол көбүрөөк хирургдар үйрөнүп, жасап, бул нерсени бүгүнкү күндө уже кылып келатышкан моментте. Анан эң баарынан ушу современный импланттар достаточно көп убакытка чейин колдонушат да. Баягы историядан алып кетсек, илгери бул муундардын ушу импланттардын современный боло электе кезинде булардын жанагындай аябай керектүү учурда гана колдончу. Аябай керектүү дегенде жанагындай болезнь Бехтерева деп коет, баягы муундар катып, деревянный деп коюшат да, ошо человек дерево дешипчи. Мындай биринчиден ал ооруда баягы позвоночниги, омурткалары катып, анан чоң муундар катып ушинтип баштайт да. Ошого байланыштуу ошолор кыймылдай албай калганда айла жоктон жасалган нерселер да буларчы. Анан биринчи ушул муун алмаштыруу баягы материалдары ар кандай материал менен жасап келишкен. Убагында даже малдын мүйүзүнөн жасап келишкен, стеклодон жасашкан, ошол эле ар кандай ыкмаларды колдонуп келип, ушунча өнүгүү келип этегинде азыркы күндө ушу современный импланттар көп убакыт анан жакшы жүргөнгө бизге возможность берет. Ошол моментти биз азыркы моментте колдонуп, туура коюп, биздин элибизге ушул жардам берип келебиз. Көп убакыт болгондо канча убакытка чейин бир протез, эндопротез кызмат кылат? Орточо статистиканы алсак, баягы азыркы современный имплант менен 12-15 жыл деп коет. Бул баягы паратрение деп коет. Паратрениясына жараштуу деп коет да. Паратрениясы дегенде бул баягы эндопротездин составляющий комплектинде баягы темир жагы бар, жана пластик деп коет, полиэтилен деп коет да, высокотехнологичный. Ошол металл же керамика деп, керамиканын поверхности жылмакай болгон үчүн баягы
Полиэтилен деген бул биздин кемирчектин функциясын аткарган материал да. Ошол болсо пластик түгөнөт бир аз. Түгөнгөнгө байланыштуу алмаштырыш керек деп коет да. Бирок баягы эмне үчүн баягы ошо 12 жыл өтөбү же 15 жыл өтөбү же 20 жыл өтөбү дегенде бул бүгүнкү күндө алып келгенде бул алмаштыруу эмне үчүн повторная замена деп коет. Повторная замена дегенде муну баягы эң биринчи причинасы бул травматизация. Тилекке каршы травматизация. Травматизация болгондо көбүнчөсү бул темирден болуп, жакшы качестводо болгон үчүн бул оңой менен сынбайт. Азыркы күндө сөөгүттөр сынып кетет көбүнчөсү. Бул баягы кокустук да, баягы автокатастрофа болобу же жөнөкөй кулайбы же кышында эметеби ушундайга байланыштуу бул кокустук болгон үчүн сөөккө бул кармалып турган жери сынса, анда тилекке каршы протез менен кошо алмаштырыш керек болуп калат. Ошол биринчи причинасы. Экинчи причинасы бул көбүнчө тилекке каршы аял кишилерге байланыштуу, бул алардын ушул сөөктүн жумшактыгына байланыштуу да. Бул баягы остеопороз оорусу менен көп ооруган үчүн ар кандай форма баягы сөөктүн жумшарган остеопения болобу, эмнеси болот, баягы причинасы эндопротез сөөккө жабышып турган жери сөөктүн качествосу начар болгон үчүн бошой баштайт. Бошогон үчүн андай учурда биз баягы асептическое расшатывание деп коет. Асептическое расшатывание дегенде дагы кээ бирлердики бар, ошо суроо жете элек түгөн элек протезди алмаштырабыз, ошо бошоп кеткенде. Бул экинчи причинасы. Үчүнчү причинасы бул тилекке каршы биздин өзүбүздүн организмде бактериялар жашайт. Бактериялар бул биздин кожабызда, ичегиде, слизистая оболочка деп коет, ошолордун баардыгында бактериялар бар. Ошолордун норма деп коет да, өзүбүздүн бактериябыз бул, бирок арасында ошо өзүбүздүн бактериябыздын арасында условно патогенный деп коет. Булар ошол жерде жүрсө, мындай эч кандай жаман алып келбейт бизге. Бирок баягы өзүнүн локациясын алмаштырса, транслокация деп коет да, транслокация баягы бул бирок бир эле муундун алмаштырган жерин эмес, в целом эле инородное тело деп коет, организмге эмне коюлса, бул жамбаш муунда же тизе муунда же башка муунда бирдеке инородное тело коюлганбы, темирби, пластикпи, айырмасы жок. Же ошол эле баягы кан тамырларынын ичине стенд коюлат, жанагыл эле клапан алмашат, же дагы бирдекелер колдонуп келет да, ыкмалар. Бул инородное телого келип жабыша турган болсо, жабышып анан ошол жерден баягы развиваться этип, размножение боло турган болсо, бул инфекцияга алып келет. Инфекцияга алып келгенде тилекке каршы жакшы турган түгөн элек муунду деле тилекке каршы ошо эндопротезди алмаштырууга туура келет. Бул дарылардын ушу инфекциянын дарылоонун бир жолу. То есть инфекция болгон эндопротезди алып ыргытып, башка жаңысын дарылап коюш керек деген атайын ыкмалар бар, ошон үчүн колдонуп келишет. Анан төртүнчү причинага алып келгенде, бул ошол муундун өзүнүн баягы функциясы түгөндү, кемирчек өзү ушу баягы эле пластиги түгөнүп баратат, алмаштырыш керек деген убакытка келгенде гана ошол баягы максимальный срок болуп эсептелинет. Максимальный срок болгондо бул среднестатистиканы албаганда керамика полиэтилен менен же даже металл полиэтилен менен деле көп бейтаптар бар. Ошол 20 жыл жүргөн, 25 жыл жүргөн, эң көп жүргөнү ошо 29-30 жылга чейин жүргөндөр бар. Бул жамбаш муун менен. Тизе муун менен кичине көбүрөөк жүрүшөт. Булар ыкканда көбүнчө эле темир деп коет, металл полиэтилен деп коет, паратрения. Ошондой алганда бул баягы полиэтилендин объему чоң болгонго байланыштуу көбүрөөккө жетет деп коет да. Ошон үчүн менин өзүмдүн практикамда алганда эң көп жүргөн пациент бул тизе муун менен 42 жыл жүрүп. 42. Бизге келип кайрылганда ушу кичине бир аз ооруп калды деп бизге ошо бир абышка кайрылды эле, биздин бизге чоң ата болуп калат, чоң ата болуп калат. Ошо бейтап кайрылганда муун алмашылыптыр, 42 жыл мурун алмашылыптыр, бир аз ооруп калыптыр деп, бирок туруптур жакшы элекен. 83-кө чыгып калыптыр. Аны көрүп сөөгүн катырганга көнүгүүлөргө жардам дарыларды жазып берип, ушу көнүгүүлөрдү берип, анан дальше сунуш бердик. Ушуну колдонуп жүрө берсин депчи. Азыркыга чейин балким колдонуп жүргөндүр. Бизге ошо 1-2 жыл мурун кайрылган бейтап болчу. Биз ишенебиз, дагы деле жакшы жүрөт деп. Бизге ошо биздин
көрөрмандарга айырмасын көрсөтүп койсок, тизе муун менен жамбаш муундун эндопротездери. көрөлүм. Баягы бул тизе муундукунда мындай площадь деп коет, могу өзүнүн полиэтиленибиз баягы чоң болгон үчүн муну түгөтүп бүтүш кыйыныраак да, оорураак. Ошон үчүн көпкө чейин жетет деп коет. Көбүнчөсү баягы бул тизе муундуку качество кости деп коет, ушунусу бошоп баштаган үчүн эле көбүнчө алмаштырат статистика алганда. Ушул менен эле салыштырмалуу алсак, мынакей бул жерде бул жамбаш муундун эндопротези бар. Жамбаш муундун эндопротезин алганда бул могу ак болгон нерсе, бежевый болгон нерсе, бул полиэтилен. Бул ушул мынтип сүрүлүп түгөнүп келет. Анан салыштырмалуу алсак, бул полиэтилен менен ичиндеги 1 миллиметр полиэтилен, анан бул тизе муундун полиэтилени болгондо чоң болгон үчүн баягы түгөнгөнү аз болуп эсептелинет. Ошон үчүн тизе муундуку көбүрөөк убакытка жүрүшөт. Баягы башка причиналарды алып, только эксплуатация эндопротези деп койсок, канча убакытка жеткизсек, тизе муундуку кичине көбүрөөк убакытка жетет да мунун үчүн. Ошон үчүн Ошондо бул жагы бул жамбаш кетет, жамбаш сөөктүн баягы тазовый компонент деп коет, чашка деп коет эндопротези. Бул болсо бедренный компонент деп коет. Бул мындай болуп коюлат да. бул берки сөөгүнө кетет, могул башы толук алынат. Толук алынып, бунусу коюлуп, анан бул полноценный функцияны аткарат, мындай муундун функциясын ушундай кылып аткарат. Ошол жасалма муун менен дагы 12-15 жыл жашайт. Эгерде жакшы болсо, эгерде андан да жакшы болсо, андан деле көп жашайт. 30 канча 42 жашка чейин тизе муун менен жашаган адамдарды көрүп турсуз. Бирок Россиядан ал жибактан. Жок, Кыргызстанда. Ошол биздин ошол бейтап өзүнүн таанышы боюнча, айтышы боюнча, бул ошо технический образованиясы менен илимде өзүнүн профессору экен. Ошол учурда 42 жыл мурун коюлуптур тизеси мууну. Ошол моментте Москва шаарында коюлуп. Москва шаарында өзүнүн айтышы боюнча, тилекке каршы кагаздарын көрүп алган жокпуз, бирок ошол моментте бул алып келсек, таң калыштуу алып келсек деле, бул эндопротез Сиваша деп коет. Ошол моментте российский ученый бар болчу. Сиваш деген. Бул жамбаш муундун дагы протездери бар болчу, тизе муундун да протездери бар болчу. Ошол бирок азыркы күндө алып келгенде, ал тилекке каршы андай протездер чыгарылбай калган. Бирок ошондой протездер Сиваша деп, булар көбүнчө эле музейде турушат же мындай эмеде мындай выставкаларда гана турушат да, калган учурларда колдонулбай келишет. Андан башка современныйраак чыгып колдонуп келген үчүн. Анан дагы бир Сиваш деген эндопротездин эң мындай особенностьтин деп койсом болот. Бул одна из таких протезов, которая связанный деп коет, жамбаш муунда бул связанный протез деп коет. Мындай башка историяда жок азыр. То есть бул тизе муунда связанный протез деп коет, бири-бирине жабышып, связкалардын баардыгы үзүлсө дагы, алынса дагы бул эндопротез иштеп жүрө берет. Жамбаш муунда тилекке каршы связанный протез деген нерсе бул колдонулган жок да азыр бүгүнкү күндөчү. Эндопротез ошо Сиваша деген бул ошол историяда калган нерсе, бул связанный деп. Бирок эми анын жаман жактары да болгон, бирок ушул связанный болгон үчүн бул өзүнүн историяда ушундай калган особенности бул ушу эндопротез. Түшүнүктүү. Рахмат. Бир аз тарыхтан маалымат алдык. Эми эндопротез өзү жөнүндө пациенттер, бейтаптар эмнеден коркот? Операциянын өзүнөн коркот. Операция учурда мен аны көтөрө аламбы, чыдай аламбы? Менин жашым 70те, андан ары мен бүттү, көзүм баарын көрдү, мен бүттү дегендер. Эмне күтүш керек операциядан? Операциянын узактыгы канча болот? Бул операция, бул жанагы айткандай эле изилдөөлөр көп болгон үчүн, бул современный баягы бүгүнкү күнгө чейин бул эндопротездин эле өнүгүү эмес, бул техника эндопротезирование деп коет. Операцияны хирург жасаган моментте деле бул ушунчага чейин усовершенствование болуп келген да. То есть ушунчалыкка чейин эрте жасалсын, көп убакытка эмес. Булардын дагы өзүнүн причиналары бар, эмне үчүн ушинтиш керек дегеничи. Бул профессионализм хирурга канчалыкка чейин көптөн бери жасайт, канчалыкка чейин жакшы жасайт дегенде, бул баягы эле мастерство хирурга деп коет.
операциянын узактыгы бизди үчүн көп убакыт деле албайт. Дүйнөлүк статистикага алсак, биз ушул статистиканын бул эндопротездин алмаштыруу мууну өзү 1,5 саат колдонуш керек деп коет да, жасалыш керек деп коет. Ошол учурда жасап бүтсөңүздөр жакшы деп айтылат. Канчалыкка чейин бул баягы открытый операция деп коет, баягы кожасы кесилип, мынтип ачылып, ранасы определенный убакытка чейин ачык болгон үчүн бул баягы эле профилактика инфекция деген үчүн, баягы ириңдеп перипротездик инфекция үчүн көп убакытка созбой эртерээк жасаганга аракет кылыш керек дейт да. Бирок эртерээк жасаганда дагы ушул бүт болгон правилаларын карманып, туура жасап, туура коюш керек деген эмеде. Биз үчүн бизде бул рутинный деп коет, күнүгө жасап жүргөн, биз көптөн бери ушул специализацияда жүргөнүбүз үчүн бул операция биз үчүн күнүмдүк операция болгон үчүн биз үчүн жеңил болуп эсептелинет. Жөнөкөй стандартный случайларда операцияны 40-50 мүнөттө деле жасап коебуз. Кээ бир учурларда, эң эрте жасаган учурларда, эми баягы сложный эмес, обычный баягы анатомиясынын баардыгы сохраненный учурларда 30 мүнөткө чейин жасаган убакыттар болот. Операциянын убактысы көп эмес, көбүнчө биздин бейтаптардын коркунучу болот бул жерде. Эми аны деле түшүнсө болот, бул сөөктөргө, муундарга алганда эң чоң операциялардын бири болуп эсептелинет, муунду алмаштыруу операциясы. Бирок керектүү учурда бул жакшы алып келип, бүгүнкү күндө жакшы статистикасы 97-98%га чейин жакшы результатка чейин алып келет деген бул абдан жакшы статистика. То есть мурда бул нерсе аябай низкий болчу. Жанагы эле салыштырмалуу алып келсек, ошол эле эми башка нерсе менен, башка медицинский манипуляция деп коет го, ошол эле аппендицитке операциябыз же башка хирургиялык жолдогу операцияларга статистикага алып келгенде бул аябай өйдө деңгээлде турат. Ошон үчүн эми совсем коркпой койгон болбойт адам, ичинде беспокойство болот. Албетте бунун нежелательный явление деп коет, баягы осложнениялары аябай тяжело переносится. Эмне дегенде бул баягы опорно-двигательный аппарат болуп, адам басып жүрбөсө, өзүн өзү обслуживать этпесе, баягы аябай кыйын восприниматься этет адамдар үчүнчү, особенно биздин ошо ата апаларыбыз, чоң возрасттагылар алмаштырат, ошолорго бул нерсе баягы кыймылсыз болуп жатып калгандан коркушат. Биз операциядан кийин баспай калбайбызбы деп коркушат, ушундайларды келет да. Анан сиз айтып келгендей эле бул жашын айтып келишет. Мен ушу 70ке чыгып калдым, мен шымчага чыгып калдым, мен ушуну көтөрө албай каламбы деп келишет да. Бул нерсеге келгенде биз дайыма айтабыз, бул сиздин возрастыңыз бул цифра в паспорте депчи. Организм состояниясын текшерели, ошондо биз жооп бере алабыз, айта алабыз канчалыкка чейин риск бар экенин, операцияны канчалыкка жеңил көтөрөсүзбү деп, ошого жараша биз статистикага жараша расчет кылабыз. Ошого жараша чыгарабыз. Анан основной эле бул эми средний возраст кайсы моментте алмаштырууга келет дегенде, бул статистика алганда 60-80 жаш. Ушул диапазондо эң көп алмаштырылган муундар ушул возрастта келет. Бирок мен возрастым чоң деп эле корко бериште эмес, биздин эң чоң возраст жасаган операциябыз совсем эң аябай өтүп калды дегени, бул 97 жаштагы апаны алмаштырганбыз жамбаш муунун. Бул сынып калган үчүн эмес, бул плановый операция катары эле бизге келип, ошол өзү бейтап кайрылып, мен ушинтип бутум ооруп атат, мен алмаштырып, мен дагы канча жашоом калса, мен ошол жашоону оорусуз жашагым келет деп келип алмаштырып, жакшынакай басып кетти өзүнүн буту менен. Тилекке каршы мууну кыскарып, кичине эметип калды эле буту кыскарып, мууну жабыркаган үчүн ордуна келтирип, эметип койдук, восстановить этип койдук. Пациентибиз жакшы басып жүрөт. Бирок ал нерсе мен Россия шаарында иштеп аткан моментте болчу. Кыргызстанда эң чоң возраст алмаштырды деген статистиканы алсак, бизде 93 жаштагы апаныкын алмаштырганбыз. Басып жүрөт, жакшы, мага көрүнүп турат. Биз байланышта болуп турабыз. Кичине алысыраак жашаганга байланыштуу бизге баягы бүгүнкү биздеги современный медиа пространство эмелерибиз развитие болгонго байланыштуу баягы эле телефондоруна, баягы эле эмелерине видеого тартып баскандарын,
суроолор болсо жазып турушат, байланыштабызбыз да, көрүнүп турат, жакшы жүрөт. Биз ошого жакшы жүргөнүнө сүйүнүп, биз дагы көргөндө көңүлүбүз көтөрүлүп калат. Жакшы. Анан экинчи коркуп турган нерсе бул оору сезими да. Канчалык катуу ооруйт операция учурунда, анан операциядан кийин канчалык ооруйт, анан канча убакытка чейин ооруйт? Албетте бул эң көп берген бейтаптардын суроосу бул мен качан өзүнүн алдын ала эч нерсе жардамсыз, кыймыл аракетсиз, жардамсыз басып калам деп. То есть баягы эле балдак жок, таягы жок, качан басып, качан аксабай басып калам деген суроолор көп болот. Буга алганда баягы операция учурунда, операциядан кийин оорулар, баягы операция учурунда наркоз эмелер болгон үчүн баягы специальный анестезия берилген үчүн оору такыр болбойт. Эч кандай оору болбойт. Көбүнчө бул операция бул нижний конечности деп коет, буттарга жасалган үчүн муунду спинальный анестезия деп коет. Белге укол куюлат, дары куюлат, атайын дары куюлуп, ошол укол аркылуу куюлгандан кийин буттарын сезбей калат бир учур. Ал 1 саат болобу, 2 саат болобу, ал дарынын баягы өзүнүн канча куюлганына жараша ошончо узарта алышат. Ошого жараша биз операцияны ошол аркылуу эле жасайбыз. Бул статистиканы алсак 90-95% учурунда. Калган учурларында баягы сопутствующий оору деп коет, баягы эмелер болгон үчүн ал наркоз болбосо, анда баягы общий наркозго өткөнгө туура келет. Ошол учурларда пациент полностью погружаться этилип, общий наркоз менен операция жасалат. Ошол кандай наркоз менен жасалса дагы операция, анестезия менен жасалса, бул ооруну сезбейт деп биз. Учурда эч кандай оору болбойт. Ооба, оору жок болот. Болгон ошондо дагы биздин баягы бейтаптар коркунуч келет. Биздеги баягы сөөккө иштеп, мындай эме кылып иштеш үчүн өзүбүздүн күчүбүз жетишпей, анан убакытты эртерээк кылыш үчүн баягы силовое оборудование деп коет. Ошол эле баягы дрель медицинская, именно пила дегендер бар. Ошолорду колдонуп келген үчүн ал силовое оборудование дейт. Алардын ичине звугу чыгат. Звугу чыккан үчүн баягы ошол нерселерди укпайбызбы, ошол нерседен коркунуч болгон үчүн көп пациенттер уктайт операция учурунда. Суранышат, биз ошону укпасак болобу дешип суранган үчүн биз ушу бизде жакшы командабыз бар, анестезиология, реаниматология деп коет. Алар болсо атайын седативные препараты деп коет. Операция учурунда бир аз небольшой седация берип, снотворный дарыларга окшош, мындай жалпак тил менен алганда. Алар ошол учурда уктап, эч нерсени сезбей, операция бүткөндөн кийин дары токтотулуп, анан биз операция бүткөндөн кийин ойготобуз. Болду, кеттик, операция бүттү, ийгиликтүү, жакшы деп ойготуп, анан алып кетебиз. Ошон үчүн коркунуч, операция учурунун өзүнөн коркунучтун мен айтып кетмедимби, коркунуч чоң деле эмес, бирок бул эми баягы индивидуальный ар кимдики ар кандай случай, бирок ошондо деле жакшы жер тандап, жакшы хирург тандап эме болгондо бул нерсе көбүнчө статистика алганда жакшы эле өтүп, оорусуз өтөт дегенде. Анан кийинки суроого бергенде баягы канчадан кийин басабыз, көпкө чейин жатып калбайбызбы дегенде, бул баягы жанагы эле айтып кеткендей современный операция болгон үчүн көпкө чейин жатып калышпайт. Бул опорно-двигательный аппаратта операция болсо дагы бейтаптар эртеси күнү эле бастыртабыз. Көп бейтаптардын кийинки суроосу бул канчадан кийин басып кетебиз, канчадан кийин көпкө чейин жатып калбайбызбы деген суроосуна, бул современный операция болуп, высокотехнологичный операция болгонго байланыштуу операциядан кийин бейтаптарыбыз көп жатпайт. Бул болгону эртеси күнү эле же даже ошол күнү эле, операция болгон күнү наркоз таркап, уже бүтүн сезип, жакшынакай эметип калгандан кийин биз басканга үйрөтөбүз. Биринчи күндөрү баягы балдак менен басышат, бирок жардамчы мененчи. Жардамчы балдак менен басышат. Балдакты колдонуп келгенде булар болсо ошол менен туура басканга үйрөтөбүз. Туура басып, колдонуп, ошол менен биринчи күндөрү баягы самообслуживание деп коет, өздөрүнүн өзү тейлеп калганга жардам беребиз да. Эмне көнүгүүлөрдү буквально жасап башташ керек дегенде. То есть особенно бул баягы сиз айтып аткандай эле канча убакытта бул өзүнүн кабылына келет дегенде, биз баягы период восстановления, период реабилитации деп так айтабыз. Ошол моментте бул реабилитациясы наркоз
бутун таркап, бутун сезип, наркоз өтөрү менен эле башталат. Биринчи көнүгүүлөр ошондо башталат. Анан көп бейтаптардын дагы ушул кыстырма айтып кетмекчимин. Көп бейтаптар ойлошот, биз операциядан кийин эс алыш керекпиз, жатыш керекпиз, мынтиш керекпиз дегенде биз алдын ала айтабыз пациенттерге, эме депчи айтып келебиз. Сиздердин жумушуңуздар, сиздердин аракетиңиздер буквально операция учуру бүтөөрү менен сиздердики башталат. Ошол моментти сиздер унутпаш керексиздер, көнүгүүлөрдү жасаш керексиздер. Ордуна кабыл алуунун кайра келишине бул күнүмкү көнүгүүлөр абдан жардам болгон үчүн ошолорду жасатып келебиз. Басканы ошол биринчи күндөн баштап эле, кийинки күндөн баштап эле көбү базышат. Андан башка баягы сөөктүн катуусуна жараша, сөөктүн канчалыкка чейин баягы качествосу жакшы болгон үчүн ошого жараша айтабыз. Ким бирөөсү 1 ай басат балдак менен, ким бирөөсү 1,5 ай, 2 ай ушинтип ошого жараша айтабыз. Андан башка баягы связкалары, мышцалары көнгөнчөктү көнүгүүлөр жасап турган учурда бир таяк менен базышат. Прост менен базышып, ошол менен колдонуп келишет, анан ал дагы ташталат. Статистикага алганда, орточо алганда бул 3 ай өз калыбына келүү убактысы бул 3 ай деп айтылат. Бул стандартный операция болгон учурда. Анан ошол моментте период реабилитация учурунда көнүгүүлөр жасап, атайын физиопроцедураларды, механический, роботизированный специальный реабилитация бар, специальный механический аппараттар бар. Ошолорго жараша алар жардамчы болуп эсептелинет. Жардамчы болуп, баягы бейтаптын оорусун азайтууга, бутун иштетүүсүнө жардам берип, ыкмаларды көбүн колдонуп келебиз. Ошон үчүн восстановлениясы мурункуга салыштырмалуу алганда бүгүнкүгө көбүнчө жеңил болуп эсептелинет. Чоң рахмат. Ооруганы азайыш үчүн өзгөчө бир ыкмалар колдонулабы? Ооруганды азайткан дарылар же атайын бир мындай катетерлар болобу, нервтердин мындай сезимин азайткан? Бул ушул нерсени мен жана өткөзүп кетиптермин. Бул өзү операциянын эң основной максаты бул ооруну азайтуу деген максаты да коюлат да. Бул современный бүт эмелерде жазылганда бул ооруну кетирип коюу эмес, а ооруну азайтуу деген операция болуп эсептелинет. Бирок бул операция жакшы болуп саналган үчүн ушундай көбүндө көп бул бейтаптардын 90-95% айтат, биз мындай бүгүнкү күндө алганда вообще сезбей калдык ооруну, оору полностью кетти, эч кандай жок бизде, биз унутуп калдык муну алмаштырганды деп айтып келишет. Бул ошондой жакшы болгон үчүнчү. Кээ бир ошо бир ошо 5%-ында көбүнчө калганы бул баягы эле бул ошо баягы погоданын сескени, сууктанып калганы, муундун сезгени, андан башка могу ушул биздин связкаларыбыз, кичине мышцалардын кичине ооруксунганы аз маз калышы мүмкүн деген. Буну ар бир бейтапка биз айтып келебиз, операцияга чейин айтып, толук маалымат беребиз. Ошон үчүн бул операциядан полностью жок болот деп күтпөңүздөр депчи. Жок болуп кетсе жакшы деп. Бирок мурункуга алганда салыштырмалуу кыйналып, баспай, күнүгө жанагындай ооруну баскан дарыларды ичип жүрбөй кыйналбай калышат да. Калганда баягы кичине бир аз сезгени калса дагы бул незначительный болуп эсептелинет да. Ошон үчүн бул операциянын максатына биз жеттик деп эсептелет. Бирок ошол эле баягы обращаемость деп коет, кайрылмасы мындай өтө совсем катуу жабыркап калып кете электе ошо связкалары муунду алмаштырганда биз көбүнчө муундун өзүн эле алмаштырабыз. Ошол эле мышцалар, ошол эле связкалардын баардыгы калат. Ошолордун арасында боль калган үчүн кичине кээ бирде сохранение боли болот да. Анан ошон үчүн биздин бейтаптарга ошо кимдикке 3-4 стадия коюлуп аткан учурларда биз убакыт сааты менен кайрылып, башка жолу жок болсо алмаштырууга сунуш беребиз. Эмне дегенде көпкө чейин созуп жүрүп алганда, деформация чоң болсо, кайра оору полностью кеткенге ушул жерден основной причина болуп эсептелинет да. Полностью кетпей калат. Ошолорду убакыт сааты менен алмаштырганга аракет кылабыз.
Анан баягы эле сиз айтып кеткендей операциядан кийин больницада жаткан учурда атайын күчтүү ооруну басуу дарылары бар. Ошол дарыларды колдонуп келишет. Бизде бул операциядан кийин көпкө чейин жатып калбайт. Операциядан 3 күндөн 7 күнгө чейин диапазондо кармайбыз больницада. Ошондон кийин чоң деле обезболивающий керектүү эмес. Баягы эле күнүмкү колдонуп келген кетонал, диклофенак же жанагындай нестероиддук противовоспалительный ушул дарылардын кээ бирлери колдонуп келишет. Баардыгы эмес. Кээ бирлери колдонуп келет, калгандары колдонбой эле ооруксуз болуп калат. Ушу кескен жери, ушу биз койгон жерибиз разрез жерлер 2 жумада, 3 жумада жакшы болуп калгандан кийин алар эчтеке деле ичпей калышат обезболивающий дарыларды. Ошон үчүн бул операцияга эрте восстановление болуп, эрте ордуна кабыл алып келгенде бул алдыңкы орундарда турган операциялар. Операция жасалды, ийгиликтүү жасалып бүттү, бейтапканадан чыкты, үйгө кетти, жашап атат. Арадан уже 1 ай өттү, 2 ай өттү. Ошондо бейтаптарга чектөө барбы? Мисалы үчүн мен неберелерим менен кубалашмак ойногум келип атат, мен чуркагым келип атат, мен бийлегим келип атат тойго барып. Ошолордо кандай чектөөлөр бар? Албетте бул операция опорно-двигательный аппарат болгон үчүн кээ бир чектөөлөр болот. Бул кайсы муунду алмаштырганга жараша. Бул жамбаш муунду алмаштырса тилекке каршы кичине көбүрөөк чектөөлөр бар тизе муунга караганда. Жамбаш муунда баягы биз биринчи 3 ай баягы угол 90 градус деп коебуз. 90 градуста отуруш керек. Андан жогору кетирбеш керек, мындай. 90 градус Момундан өйдө кылбайт. Мындан өйдө кылганда муундун чыгып кетишине баягы риск алып келет да. Ошон үчүн биз ошондой чектөөнү коебуз. Бул биринчи 3 ай жакшы такталып кармалыш керек деген нерсе да. Анан жерге мындай баягы кичинекей низкий табуреткаларга, низкий проваливающий дивандар, мягкийлер болот. Ушуларга отурбай, бутун көпкө чейин мынтип сыртты көздөй же ичти көздөй буруп деген биз ыктымалдарды беребиз. Аларга ушул сунуштарды ушуларды кылса болбойт деп чектөөнү кагаз түрүндө, алар кагаз түрүнүн ичинде сөзмө түрү жазылган, керек болсо жана сүрөттөлмөлөр менен берилген ушулар болбойт деп анан биз ооз экиде айтып беребиз. Ушуну кармалып жүрсө, бул муундары чыкпайт, жакшы болот, жакшы колдонушат деп ошолор чектөөлөрдү колдонуп жүрүшөт. Тизе муунда кичине ал нерсе азыраак. Бул жерде связочный аппарат деп коет. Тизе муунда көп катуу кармаган үчүн көбүнчө буларды чектөөлөрдү тизенин өзүнүн эле связкалары кармап коет. То есть бутун көпкө чейин сразу бүгүрсө болбойт деген нерседе бул нерсе көп айтылбай деле келишет. Эмне дегенде бул пока что кичине баягы бир аз ооруксунуу болгон үчүн бейтаптарыбыз сразу эле там 120 градус, 150 градус бүгүрбөйт. Булар постепенно азастан акырындан келишет. Бирок чектөө алганда муунду, тизе муунду сразу эле биринчи күндөрү эле 90 градустан көп бүгүп койгонго болбойт деп айтылат. Эмне дегенде баягы тиккен жерлерибиз, жиптерибиз ошолор эле мягкий ткани деп коет, үзүлүп жаман алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн бирок ошол моментке келгенде биз токтотуп коебуз өзүбүз. Ушул моментке келгенде жанагылар 1 ай өткөндөн кийин алар ордоруна келип акырын жүрө беришет. Түшүнүктүү. Эми бүттү. Бейтап толугу менен айыкты. 6 ай өттү арадан, 1 жыл өттү. Ошондой бейтаптар, операциядан өткөн бейтаптар байланышып туруш керекпи хирург менен же бир жасап коюп бүт баары козгобосо, оорутпаса жоголуп кетсе болобу? Албетте байланышып туруш керек, кайрылып туруш керек. Эмне үчүн дегенде баягы ушул эндопротезди колдонуусу көбүрөөк убакыт болсун. Жана айтып кеткендей эле башында сөөктүн качествосы, баягы сөөктүн жумшартканы ошолор өзгөрүшү мүмкүн. Андан башка ар кандай причиналар болгонго байланыштуу биз бейтаптарыбызга алмаштырган бейтаптарга сунуш беребиз. Өздөрүнүн кайрыла турган убакыттары бар. Бул операция учурдан кийин чыккандан кийин 2 жумадан кийин кайрылат, 1,5 айдан кийин кайрылат, 3 айдан кийин кайрылат. Андан кийин биз кайрылышы 6 айдан кийин болот. Андан кийинки кайрылышы 1 жылдан кийин. 1 жыл болуп
кайрылып бир көрүнүп кеткенден кийин биз аларга сунуш беребиз, бир 5-6 жылга чейин жүрө берсе болот. 5-6 жылдан кийин 2 жылда 3 жылда бир келип кайрылып баягы рентген тартып эндопротез кандай турат, ошол эле рентген изилдөөсүндө бизде баягы сөөктүн жумшаргандын признактары барбы жокпу ошолорун көрүп, ошого жараша балким биз байкап калсак, көрүп калсак, ошол моментте баягы туура сунуш берип, ошолорду туура дарылап калсак, көп убакыт колдонобуз деген үчүн ошондой сунуш беребиз биздин бейтаптар. Түшүнүктүү. Демек, байланышты үзбөш керек, хирург менен. Дайыма байланышта болуп туруш керек. Анткени бул механизм болгондуктан өзүнүн мөөнөтү бар. Өзү сиз айткандай эле 12-15 жылга чейин жетет. Бирок андан дагы узартыш үчүн, андан ары көпкө чейин чыдаш үчүн сиз улам көрүнүп туруңуз, сөөктөрүңүздүн сапатын карап туруңуз. Эгерде төмөндөп баратса, кошумча бир рекомендациялар берилет, ошолорду аткарсаңыз, анда сиздин ооруңуз дагы аз болот. Тиги эндопротез болгон муунуңуз дагы көпкө чейин чыдап оорутпай жүрөт. Эми бейтаптар менен эндопротез менен бүттүк окшойт. Эми ошол жеке эле ошо толук эндопротез жөнүндө айтып берсеңиз, азыркы учурда Кыргызстанда ошо эндопротезирование же болбосо эндопротездөө тармагы кайсы деңгээлде турат? Бүгүнкү күндө алсак, биздин өлкөбүз, биздин дарыгерлерибиз өнүгүп келаткан учурда, өнүгүш болуп, бизде баягы эра эндопротезирование деп коет, ушул этап развития деп коет. Ушул бул биз дагы ушул моментке келип атабыз. Ар бир шаарыбызда, ар бир районубузда ушул операция жеңил жасалып кылынат деген нерсеге келатабыз. Бул баягы тилекке каршы башында уже чоң биздин республиканский масштабтагы жана тридичный уровень деп коет го, жана чоң институттун караштуу больницаларында гана жасалып келген да, чоң операция болгон үчүн. Бирок ошо биздин хирургдарыбыз, биздин бүгүнкү күндө ошо ортопедтерибиз үйрөнүп келатышат, анан бул операция көбүрөөккө жасалып келатат. Бир гана Бишкекте эле эмес, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында, облусунда, Ысык көлдө, ушинтип Таласта деп ар бир областта аз-маздан уже өнүгүп жасалып келатат. Бирок ушул нерсе бул жанагы эндопротезди койгондо бул биринчи коюп аткан моменти, бул первичная установка, анан повторный замена деп коет. Булар уже кичине кыйыныраак деңгээлде болуп эсептелинет операцияны. Бул нерсеге дагы өнүгүп келатабыз. Бирок дүйнөдө алганда азыр бүгүнкү тренд, биздин пациенттердин көп сураганышы бул роботизированная техника деп коет. Роботизированная эндопротезирование деп коет. Робот менен коюу деп. Адамдын мунун көбүнчөсү бейтаптар ойлойт, хирург койбойт, буну робот кылат экен, буну робот менен кылса жакшы экен деп, бул робот буну адашпайт деп, мындай баягы хирургтар эле человеческий фактор деп коет да. Ошолар болушу мүмкүн деген үчүн робот койсун деп ошого келишет экен да. Дүйнөдө роботтор дагы развитие болуп келатат. Тилекке каршы бизде пока что робот тилекке каршы жок, бирок бул нерсеге биз келатабыз. Жакын арада буюрса кийинки могу жаңы жылыбызда биз дагы күтөбүз ушул нерсени, роботу келет деп. Бирок бул деген робот болобу жана мурдагы ага чейинки тренд деп коет, баягы навигационная система деп коет. Хирургду ушу туура алыпка келтирип, мындай туура коюш керек деген жардамчылары да. Бул робот деле ошондой жардамчы болуп эсептелинет. Жардамчы болгон үчүн көбүнчө бул нерсенин колдонуунун баардыгы, ыктымалардын жардамчыларынын баардыгы бул начинающий хирургдарга жардамчы болуп эсептелинет. Эмне дегенде бул көп жылдан бери жасап, көп жылдан бери эметкендерге уже ушундай развитияга келип калат, что мышечная память деп коет го. Жана көп бул нерсени кылыш үчүн көп ойлонуш кереги жок, бул автоматизм деп коет. Ар бир движениясы бул операцияны көп кыла бергени үчүн, автоматизм болуп калган үчүн хирургдардыкы мындай убакыт сааттары да азайып калат, жасагандары жакшы болуп калат. Ушундай профессионализм өнүгүп келгенде роботтун бул жерде мындай маркетинговый ход болуп калат бул нерсе. Анан ошол биздин баягы бейтаптардын сурашын, мифти развеять этиш үчүн
туура түшүнүш керек. Робот дегенде эле бул роботтун жасалышы бул болгону гана жардамчысы. Хирургдун жардамчысы кичине туура коюп, туура колдонуп эметилгенде. Бул бирок бир гана стандартный случайда гана иштейт. Стандартный случай гана да иштейт. Анан роботизированный техникада бизде колдонуп келгенде бул моментте ошол протезди туура апил кылып, туура эме кылып, установкасын, положениясын, кайра эле баягы навигационный системаны туура алып келишүү деген эле да. Ошон үчүн эле колдонуп келишет. Ошон үчүн бирок бунун обратный сторонасы бар. Обратный сторонасы дегенде бул расходниктер кошулган, стоимость операции. То есть робот жок жасалган операция, бир баа турса, ушуга робот кошулса, бул дополнительный жанагындай специальный борлор, специальный жана стилизационный материалдар деп коет. Бул теңме тең операциянын баасына кошулат. То есть ошол нерсени даяр болуш керек да. Биздин бейтаптар баягы бул платный основада операция болгондордун расходун туура билиш керек. То есть ушунча расходу бар. Бул робот менен жасалса, бул 2 эсе кымбат болот экен. Албетте бизде бул операция квота менен да жасалат, бесплатный операция да жасалат. Бирок бесплатный основада дагы роботизированный техника колдонобу пока айтыш кыйын. Эми балким действительно өнүгүү болуп биздин ушул клиникабызга, центрларыбызга робот келип ушундай болуп операция кылынып калаттыр. Бирок азырынча келгенде хирург кылып келет. Бул соответственно нагрузка здравоохраненияга деп коет, өлкөбүзгө дополнительный расход болуп эсептелет. Бирок бул дагы бүгүнкү современный эндопротезированиянын тренди деп койсок болот. Бүгүнкү колдонуп келишет, жасалып келет. Андан башка бизден дагы эра развития дегенде бизде повторный операцияларда айтып кетсек болот. Повторный операцияларда бул биздин жанагы эле өзүбүздүн калкыбызга байланыштуу, өзүбүздүн чыдамкайлыгыбызга байланыштуу көбү убакыт сааты менен кайрылбайт. Ошонусу бар да. Анан эндопротездин бошоп кеткенде дагы бул биздин бейтаптарга сразу эле билине бербейт. Билине бербейт дегенде сөөктүн өзүндө нервный окончание жок деп коет, ичиндечи, бүтүндө. Анан сыртында бар. Ошон үчүн ичинде туруп бул турган үчүн бир аз бошоп баштаганда көп билинбейт. Анан бизге кайрылган учурда көбү учурунда уже эндопротез бошоп, уже ооруганда кайрылышат да. Бошоп уже совсем сөөктөрүн жеп баштаганда. Ошондой эле баягы сөөктөрү калса, коюлса, мындай тоголок, мындай эндопротездар коюлса, анда жакшы муунгачы. Кээ бир учурларда ушундай стандартный эндопротез деп коет. Бул чыккан учурларда буларды койгонго возможность жок болуп калат. Сөөк жок койгонго. Анан ошол учурларда дагы уже 2010-жылдардан кийин көбүнчөсүндө повторный операцияларда индивидуальный эндопротез деп аталган нелер бар. Ар бир бейтапка ошол баягы сөөгүн жеп койгон дефектке байланыштуу өзүнө бир протезди куюп, ошол индивидуальный фамилиясы менен жөнөтүлөт, номери менен жөнөтүлүп, ошого туура коюп коюу. Ошондой эле бул жерде бизде бир макет бар. Бизге бул планирование операция болгондо бул дефекттин макети өзү. Бул биз болсо операцияны пландаштырганда атайын компьютерный томография аркылуу бул протездердин специальный программа менен алып, визуальный 3D проекцияда биз буну инженерлер менен кошо планировать этебиз операцияны. Операцияны планировать эткенде бул дефектке кандай кылып коебуз депчи. Кайсы жеринде ушул специальный программа сөөктүн плотностун баягы эле канчалыкка чейин катуу, канчалыкка чейин кармай алат деген сөөк жабыркаган деген аныктасак болот. Бул специальный программа аркылуу 3D проекция аркылуу биз алдын ала инженерлер менен кошо планировать этип операцияны изготавливать этип даярдап бейтаптарга коюп беребиз. Бунун особенности жанагы мен айтып кеткендей эле бул протездин макетин алсак, могу өзү импланттын макети будан айырмасы чоң да. Көрдүңүзбү, тоголок эмес, мунун ар бир коюлган направлениясы, тешиктердин баардыгы булар бирөөлөргө жардамчы болуп, катырылат деп эметилген нерсе да. Ошондо дагы бул бирөөлөр жөн эле катырылып эмес, именно катуу сөөктүн катуу жерлерине байланат деп коюлат да. Ошон үчүн бул могу бейтапыбызга биз ушундай макетти
изготавливать этип, имплант өзү даяр келет, момундай бизге макет берет. Ошондо биз ушул имплантты коюш үчүн могу жерди даярдаш керекпиз деген. Ошондо биз бул жерде условно исходно протез турат пациентте, бошоп кеткен, бул жагына чейин жеп кеткен сөөгүн. Анан биз пациентке эмне кылыш керекпиз дегенде, ушул протезди туура алып, эч жерин сындырбай, анан ушундай ложаны даярдап, операция учурунда ушундай даярдаш үчүн бизге ушул макетти берет, стерильный кылып даярдап берет. Биз операция учурунда ушуну кармап көрүп, тиги бейтаптын ичиндеги сөөгүктөрүн алгандан кийин дагы, ушу протезди алгандан кийин сөөгүктөрдүн туура экен деп көрүп, ошолордун баардыгын полностью точности до миллиметров воспроизводить этип туруп, ушундай кылып туруп коюп, анан кийин катырып и пациенттер ушинтип бул дагы эндопротезированиянын эң чоң развитияларынын бири болуп эсептелет. Менин Кыргызстанда болуп атат ушулар, Булар Кыргызстанда биз 22 жылдан бери кылып келебиз бул операцияларды. Индивидуально ар бир пациентке, ар бир бейтапка ушуну планировать этип жасап кылып келебиз бул операцияларды. Ушундай бул көбүнчө онкоортопедия деп коет, онкологияларда сөөгүктөр көп кесилет, ошолорду да көп колдонуп келет. Бирок биздин баягы тилекке каршы ушул бейтаптарыбыз өтүшүп кеткен үчүн дагы көп колдонуп келебиз тилекке каршы. Биздин ушу бейтаптарга алмаштырылган алмаштырылган бейтаптарга балким башка өлкөдөн алмаштырганбы, мен сунуш берип кетейин дедим эле. Ушу биздин жарандарга балким башка өлкөдөн убагында развитие анчалык боло электе, Россиялардын шаарларында, ошол эле Европада, Германияда, ким бирөөсү Америкада же Кореяда кылып алмаштырып келгендер. Бизде көп ошондой бейтаптарыбыз көп жылдан бери жүргөндөр. Ошолор кайрылып, бизге кайрылып, алып келип, снимоктарын алып келип, рентгендерин көрсөтүп, бизге келип текшертип кетсе болот. Канчалык жакшы, туурабы, алмаштырыш керекпи, алмаштырыш керек эмеспи деп сунуштарыбызды билип, бизден кеңештерди алып кетсеңиздер болот. Эми акырында сиз өзүңүз ортопед дарыгер катары биздин кыргыз элибиздин жарандарына ушундай илдет болбош үчүн, артроз пайда болбош үчүн же эрте кезде тиги операцияга жеткизбеш үчүн эмне деген сунуштарыңыз бар, камерага айтып кайрылып кетсеңиздер болот. Биздин калкыбызга, биздин элибизге ушул биздин сунушубуз убакыт саатында ортопедке кайрылып, если сиздерде ушундай муундарыңыз ооруп же бирдекеси жабыркап болуп атса, убакыт сааты менен кайрылып, кайрылгандан коркпоңуздар. Убакыт сааты менен кайрылган бул сиздерге муунуңузду сактаганга жардам беришет. Ушу врачтар, ортопедтер, травматологдор кандай болуп жабыркайбы, кандай болуп сиздерге балким диагноз коюлуп калды, артроздун биринчи, экинчи же үчүнчү стадиясы деп, ошол моменттерде өзүңүздөрдү сактоого аракетиңиздер. Булар ошол эле весиңиздерди төмөндөп, норма абалында кармоо, күнүмкү жасаган көнүгүүңүздөр, гимнастикаларыңыздарды убакыт сааттары менен жасап, жакшы гимнастика, ЛФК менен физкультураны жасап жүрсөңүздөр, сиздердин ден соолугуңуздарды сактайсыз деп кетмекмин. Андан башка биздин уже алмаштырылган, муунду алмаштырган биздин жарандарга же ошол эле биздин апаларыбызга, аталарыбызга, возрасттагы келип калган бейтаптарыбызга баарына сунуш берип кетмекмин. Ушул сөөгүттүн баягы качествосын карап жүрүү дегенге да, бул эле ушундай атайын врачтар бар, ошолор дарылаган остеопороз деп угуп жүрсөңүздөр керек. Ошол эле остеопорозду убакыт сааты менен профилактика кылуу, дарылоо жолдорун, бул сиздерди жанагындай патологический перелом деп коет, травма албай эле, эч нерсе кылбай эле отурган жериңизден сөөгүттөрүңүз сынып кетпеш үчүн, же ким бир өлкөдө муунду алмаштырылган эндопротездер бошоп кетпеш үчүн убакыт сааттары менен дарылап, профилактика аркылуу көрүнүп жүрүңүздөр деп сунуш берип кетмекчимин. Сиздерге чоң рахмат. Жакшы маек болду. Биздин элибизге дагы бир биздин үнүбүздү, биздин кайрылуубузду жардам берип жатканыңыздарга ушу
кайрылгандардан коркпосун деп айтып кетмекчимин. Көбү айтып кетишет, биз убагында келбедик, коркчук, кайрылсак элек хирургдар, ортопеддер операция деп коюшат же дагы бирдеке деп коюшат деп ошондон коркобуз деген үчүн дагы, кайрылгыбыз келбейт деген үчүн дагы ушундай угуп келем. Ошон үчүн аларга айтмакчымын, бул кайрылганда ушул кеңештерди угуп, өзүңүздөрдүн муунуңуздарды, ден соолугуңуздарды сактаганга аракет кылыңыздар. Талишна эле сизге да чоң рахмат. Биздин подкастка катышып, керектүү маалымат менен бөлүшүп бергениңизге сизге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Андан ары ушу бейтаптарга жардам берип жүрө бериңиз. Батасын алыңыз элдин. Келечекте дагы башка бир чыгарууларга сизди чакырабыз. Ортопедия жана травматология тармакта эндопротезирование менен байланыштуу дагы көптөгөн суроолор бар, маселелер бар. Келечекте балким комментарийлерде да жазылып кетет. Ошолорду дагы көрүп аларда сизге жооп бергенге, же болбосо мындай башка теманы көтөргөнгө аракет кылабыз. Чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Дайыма сиздердин кайрылууңуздарга жооп берип турабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар, чоң рахмат аягына чейин көргөнүңүздөргө. Албетте башында айтып кеткендей, эч кандай тартынбай жаза бериңиз. Комментарийге каалаган суроолоруңузду бериңиз. Жаман суроо жок. Эгерде бир жериңиз ооруса, сөзсүз түрдө жазыңыз. Оорубаса деле сурооңуз бар болсо, сөзсүз түрдө жазыңыз. Эгерде ушундай илдет жакындарыңызда, досторуңузда, ата энеңизде бар болсо, же болбосо күмөн болсо, анда сөзсүз түрдө алар менен бөлүшүп кетиңиз. Аларга да таасир этсин, таасири тийсин, угушсун. Анткени маалыматы бар адам бул күчтүү адам. Ооруганды жашырган өлүмгө ашкере дейт. Ошондуктан биринчи орунда сөзсүз түрдө дарыгерлерге барыңыз. Чоң рахмат.